Мына турат королдун алдында. Знак жок. Айткан сар инвалид болсо албайбыз. Ошондо штраф кылган. Ошондо болсо дагы штраф кылып келип көрсөтсөм да. Азыр эмнеге жүктөп кетти? Тем более аяқта знак турса. Ошондо айткан любой жерге токтотуп алып кете бер деген. Азыр болсо эми дагы кайра жүктөп кетип атасың. Унаалар жүктөөлөрдүн алдында мына ушундай пломбалар чапталат. Анан дагы эшиктери ачыкпы, жабыкпы бардыгы текшерилген соң гана алып кетилет. Элдер да көбүнчө элдер да вот кээ бирде нервти козгойт да, вот действительно когда жүктөп атканда да анан сал уже машина, мисалы үчүн, например, өзүнүн машинаңды салып кетсе да сен деле ызчуу саласың да, менин машинамды эмнеге алып кетип атасың депчи. Ошондой эле ситуацияда оор болот да, нерв кетет да. Унааны алып кетип жатканда эгерде унаанын ээси келип калса, анда жөн гана 500 сомдун өлчөмүндөгү айып пул төлөтүп коюшат экен. Эгерде 15 күндүн ичинде төлөбөсө, анда айып пул 2ге көбөйүп 1000 сом болот. Жол белгилерин карабай койгон айдоочулар абдан көп. Суранып кетерибиз, ошо жол белгилерин жакшылап карап койсо жарандарга жакшы болмок да. Любой айдоочу жүргөн жеринен баягы жол белгилерин караса, мындай көп жол бузуулар болбойт болуш керек деп ойлойм да. Унааны алып кетер алдында эң алгач ушинтип алгачкы абалын сөзсүз түрдө тартып алышат телефонго далил катары. Себеп дегенде айдоочулар ар кандай бул жери чийик эмес болчу же чийик болчу деген сыяктуу доолорун койбош үчүн. Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинин 31.1 беренесине ылайык, эгер айдоочулар баягы айыптуу төлөө мөөнөтүн өткөрүбөй турган болсо, мындай баягы айдоочулардын унаасы айдоодон чектетилип, унаасы атайын коюлуучу жайларга коюлат. Өткөн жылы жалпы Бишкек шаары боюнча айып төлөөчү жайга 2250 унаа киргизилген. Эвакуацияланган автоону унаа токтотуучу жайдан алып кетиш үчүн 2370 сом төлөө керек. Анын 1000 сом айып акчасы болсо, 20 сом банктын кызматына алынат. Ал эми 1250 сому эвакуация иштерин жүргүзгөн компаниянын эсебине кетет. Аяна Байтемирова, Нурмухамед Абдымажинов, Ош Прим жаңылыктары.